баланы каргап, доңуз, чочко деген сыяктуу жаман сөздөр менен тилдесе, бала бактысыз болору жөнүндө хадистерден айтып бериңизчи. Эми шариятыбызда сөгүүнү өзү арам, тыюу салынат. Бул боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадистери бар. Хадистерде ата эненин балдарына болгон дуасы түздөн түз кабыл болот деп. Анан кийин өлүң отурайын, өлүп кет, анан жана башка бир кызыктай сөздөр бар го. Башыңы жуут деген. Ошо сөздөрдү ар бир ата эне этиятташ керек. Ал ата эненин дуасы түздөн түз балага тийип турат. Ошого дагы кээде балдарда себеп болуп калат. Ачуусуна тийгизип. Ачуусуна тиет, же болбосо бир айтканын кылбай коет, жанын кашайтат. Алар байкуштар муну кичинекейинен бөпөлөт өстүргөн. Чоңая болгондон кийин ата эне караңгы, аңкоо көрүнүп, өзү гений болуп чыга калып атпайбы кээ бир жаш балдар. Ошону да абайлаш керек. Кандай болгон күндө дагы ачууланбай, ата эненин айтканына сабыр кылып, анча-мынча элдер да сүйлөшүшү мүмкүн сиздин ата энеңиз жөнүндө. Унчукпай эле коңуз. Ал боюнча Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Wasbir ala ma yaqulun. Адамдар айткан сөзгө сен сабыр кылып кой. Айта берет алар. Көңүл бурбай эле кой депчи. Ошон үчүн ата энебиз капыр болсо дагы алар Кудай сактасын. Сыйлаганга биз милдеттүүбүз. Бакканга дагы милдеттүүбүз. Эгерде кароого муктаж болуп калган болсо, өзгөчө улгайган кезде дейт го, карыган кезде. Пайгамбар ошон үчүн хадисте айтып атат да. Экөөнү улгайган кезде карап отуруп, же болбосо бирөөсүн улгайган кезде карап отуруп, бейиштин эшиги ачык турса, ошо бейишке кирбей калып калган адамдарга таң калам деген пайгамбар хадиси бар. Ошондуктан ата энени урматтап, сыйлап, албетте бул дүйнө ахиретке бейишине киребиз буюрса. Ошон үчүн кээде баягы адат болуп калгандар бар, ачуусу мурдун учунда. Антип сөгүнүп алганы менен ичинде жүрөгү таза болсо, атайлап айтпаса, буларды да эмне кылыш керек? Секин, акырын, жакшы мамиле менен жумшартышыбыз керек. Өзүңүз түз айта албасаңыз, агаларыңыз бар, атаңыз менен бир туугандар бар, эже карындаштары бар, атаңыз менен бир тууган агайнелер бар. Ошолор аркылуу да айттырып, атам бизди сөккөндө ушундай бир каргыш сөздөр менен сөгөт. Ушуларды баарын кичине жумшартып бериңиздерчи деп, мамиле менен, ат-дину муамала деп атпайбы? Дин бул мамиле деп. Сонун чыкыйган мамиле менен ата кандайсыз, жакшысызбы деп, анан ачык эле айтыш керек. Ата айтып каргыш сөздөр менен сөкпөңүздөр, тилдебеңиздер. Ошо батаңар кабыл болуп кала турган болсо, анан кийин баарыбызга кыйын болот депчи. Ошон үчүн ата эне жакшы сөз менен айтыш керек экен. О, үйүңө буудай толгур, башың өскүр деген сөздөр бар эле. Биздин чоң энебиз ушинтип тилдеп койчу, айтканын кылбайбыз. Бу үйүңө буудай толгур, башың өскүр деп. Да акыл эсиңе киргир деген сөз да. Өнүгү өскөн, үйүндө токчулук болсо, бара-бара баары оңуна келет да. Бая бардан жугат, жоктон эмне жугат дегендей. Бул боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын мындай хадиси бар. Сахих хадисте. Анна раджулан шатама Аба Бакрин ван набийя саллаллаху алейхи ва саллям ван набийю саллаллаху алейхи ва саллям жалисун. Абу Бакр радиаллаху анхуну бир киши келип сөгөт, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам отурган болот. Фажаала наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам таң калып, ваяптасим жылмайып туруп калат. Ошентип жана киши фаламма актар аябай көп сөгө баштаганда, Азирет Абу Бакр радиаллаху анху анча сөздөрүнө каяш айтып, жооп кайтара баштады. Чыдабай калды да, сабырдан чыга баштады. Жооп бергенде фагадибан наби, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мында кагынып, бая болбай калды, анан туруп, ачуусу келип туруп кетет. Туруп кеткенден анан Азирет Абу Бакр артынан барып, Аллахтын элчиси, жана тиги мени сөгүп атканда күлүп жайнап эле отурдуң. Анан качан мен ага анча-мынча баарын деле кайтарган жокмун, анча-мынча тети аша чаап кеттиң деп, кээ бир сөздөрүн кайтарып баштасам, ордуңан туруп алып кетип калдың дегенде, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтат, сени баланча адам сөгүп атканда, периште түшүп алып, анын сөккөндөрүн өзүнө кайтарып аткан болчу. Өзүңө деп кайтарып аткан болчу. Качан сен ачууң келип ага жооп берип баштаганыңда, вака шайтан, ортоңорго шайтан түштү дейт. Көрсөңөр, шайтан түшкөндө бүттү, маселенин баары ошо чырын баары ошол жерден башталат. Муну кыргыздар эмне дейт? Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Эчтеке дебесең деле өзүнөн өзү бирдеке боло бербейт. Болду, сиздики туура, кечиресиз деп эле минте берсечи. Бул өтө чатак экен. Кайсы бир таксырдыкын бир машина оңдогон бир агабыз бар. Ошол айтат, айтып берип атат да. Машинасын оңдоткону келген экен. Бир балач. Ал митип айтып берипти. Окуясын айтып берейин эми байке сизге деп. Баягы келип таксыр келип тигинин машинасын сүзүп алат. Бир жерин бырыйтачы.
Ана тиги бираз сабыр кылып, "Бям эмне кылдыңыз? Эми муну оңдото алайм, жүрүңүз" десе деле, тиги барып оңдотуп берме экен дейт. Чыгып алып ашатып сөгөт жанагы. Айтпаган сөздүн баарын айта берет, сөгө берет. Жанагы таксыр машинасын кармаган бойдон тура берет экен. Сабыр кылган бойдон. Анан эми кокустук болуп кетип байке. Канча берейин төлөмүнө, төлөп берейин, жөн оңдоп берейин десе, огош бетер жанагы уялганыман дейт. Төлөбөй эле кой деп кыйкырып берет. Ошо менен дейт, өзүм тилим менен сөктүм, кайра өзүм тимеле кой дедим. Мына эми 5000 сом тегерегинде мынакей сизге оңдотуп атам. Байке, жанагы байкеден мен таасир алдым, сабак алдым. Адам ар качан сабырдуу болуш керек экен. Сабырсыздын түбү ушундай болот турбайбы деп. Анысыңар ошондой канчалык сөгүнүп кыйкырып атса да, кечиресиз, бизден кетип калды окшойт. Мейлиңиз деп жакшы сөз сүйлөп кое турган болсо, ошол учурда мынтип мен кыйратып коем деши мүмкүн. Бирок нараараак барып, акылы 99 же 101 эле болбосо, акылы ордунда болгон адам ойлонот экен да, куку, ушунчалык сөксөм учпады. Уят барып кечирим сурайм деп, кайра келип сизден кечирим сураш мүмкүн. Экинчиден, кыргыз эли биз кичинекей элбиз. Эртең эле куда сөктө, же болбосо бир чогулуштарда, мааракелерде, бир жерлерде болуп калабыз. Бир туган куда болуп калсаңар мүмкүн деп туруп ошол сыяктуу жакшы сөздөр менен жыгышыбыз керек экен. Бири-бирибизди жараштырып койгонго аракет кылышыбыз керек.